Урматтуу адамлар, биздин Кызыл Сеңир дейби? Айылында мазарды бузуп, мечит курулат деп жатат. Эски мазарды бузууга уруксат барбы? Болот, эгерде мына алымдарыбыз эми айтат, акыркы коюлган инсан аз дегенде бир 33-35 жыл өтсүн. Андан кийин анан ошол мазарга да башка мазарларды үстүнөн кура берсе болот. Коюлупчу. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединага көчүп келгенде азыркы мечити бар го, ошо бир мушриктердин көрүстөнү болчу ошол. Бирок ал жерде ошо калган сөйөктөрдү алып башка жака көчүрүп, анан ошол жерге мечит курулган да. Мыналдагы мисалы Саракси мечити бар эле го, азыр турат го. Ошол жерде көрүстөн болчу мурда деле. Көрүстөн эле. Кийинке чейин деле ошо котловандарды казганда сөйөктөр чыгат эле. Натай өзүнүн эмелери бар, алып кетип акырын бир жака. Бир көп убакыт өткөндөн кийин кылса болот андай. Аны барын тазалап түбүн алгандан кийин да бул. Эң жакшысы, конечно, башка жерден кылганыңарга жетпейт. Ошо көрүстөндүн эме кылып эле кайра эле ошол жерге көрүстөн казган жакшыраак менен. Кайрачы? Кайра эле. Себеп дегенде мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Масжид Набави бар го, Жаннатул Бақи деп коет. Ошол жерде канча бир 10 миң дегенде сахаба го дейм. О сахабалардан өткөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин канча ошол жерлер коюлат. Тегеретип коюла берет да. Тегеретип коюла берет. Эми албетте аларда баягы жери, топурагы шорду, ысык, адамдын денесин тезде жеп коет. А бирок кээ бир жерде дене баягындай турат да. Кандай өлсө ошондой тургандар бар. Алла Таала менен шахадаттын даражасын бергендер да. Так, ассаламу алейкум устаз, сизден ушуну сурайын деген. Кээ бир жаштарыбыз келиндер тууралуу айрымдары илим алып, андан жоро отуруш, туулган күн дагы жана башка сыяктуу ушундай орток дос эркек аял аралаш ичкен жаштар тууралуу кеңири түшүндүрүп кетсеңиз дейт. Илим алып деле ушуга окшогон арам деп Алла тыйган нерседен тыйыла албай, напсисинин кулу болгон жаштар тууралуу. Алла сизден разы болсун. Үй-бүлөңүзгө тынчтык. Рахмат. Биз илимди эмне үчүн алабыз? Амал кылыш үчүн алабыз. Ошон үчүн Абдулла ибн Масуд айтып атпайбы? Илимден максат Алла Тааладан коркуу. Алладан коркуу. Адамдын надандыгына керсеи жетиштүү. Адамдын илимдүүлүгүнө коркуу жетиштүү. Өткөнкү сабактарда айтканбыз. Кыямат күнү пайда болгон жылан жөнүндө айтып бериңизчи. Кыямат күнү пайда болгон жыландар толтурат. Дозоктун азабында түрдүү азаптар бар. Бир азабы жылан менен азап бар. Кабырда дагы, дозокто дагы. Анын мойну, төөнү мойнундай деп келет. Башычы. Жыланы. Уусу чакканы. Анын таасири 40 жылга чейин жетет. Кудай сактасын. Аялдар кабырга барса болобу? Зиярат кылып, айтып коюңузчу, рахмат. Жок, аялдардын кабырга барганы жакшы эмес. Фукахалар тыюу салышат. Эмне үчүн? Аялдар бидат, ширкке жакыныраак болот экен дагы, тияктан барып да бир нерселерди баштап берет. Аны эгерде бир аулия, чоң шейхтердин немесине барып калса, барып сурап бир нерсе кылып берет да. Же болбосо экинчи жагы андай кылбай турган болсо, бирок жүрөктөр жумшактак, ал жерде кыйкырып, өкүрүп, бакырып эсинен түшүп кетишкен болот. Аялдарга мисалы андай өзүн кармай албай турган эмес. Албетте мисалы ошо жаш өтүп калган энелер, эгерде ушу барып бир салам айтып коелу, дуа кылып коелу дей турган болсо, эркектер менен чогуу барса эчтеке эмес. Түшүнүктүү? Ата көздөрү барганга неме. Се пайгамбарыбыз айтканда, мен мурда силерди кабырды зиярат кылуудан тыюу салдым эле. Эми зуру кубуракум, кабырларыңарды зиярат кыла берле деген. Эмне үчүн дегенде, бул силерди ахиретти эстетет деген. Ахиретти эстетет деген. Пайгамбарыбыз Жаннатул Бакыйга чыгып зиярат кылып турат эле. Ухудка барып зиярат кылып турат эле. Бүгүн биз бирөө жарым туугандарыбыз өлсө эле барабыз да, атак мындай
атайы бир ниет кылып, бир үлгү алып келейин, насаат алып келейин деп барган адам жок. Жок туугандар. Ошол жака барып насаат алып келиш керек. Умрага суда акча алгандар барса болобу, же кутулуш керекпи? Кредити барлар ошонун эң жакшысы кутулганы эле жакшы да. Умрага кеткен акчаны кредитке бериңиз. Жакшынакай кутулуп алып, анан кийин барыңыз. Менде кара дуа бар экен, кантип тазалатсам болот? Дем салдырыңыз. Ошол жерде ар бир жерлерде алхамдулилля имамдар бар, дамыналар бар. Дем салдырыңыз. Даваттын пайда фазилетин кененирээк айтып берсеңиз Суранович. Бул оңолуу үчүн да. Дават ислахун нафс деп коебуз. Адам өзүн оңдош үчүн чыгат. Ишенимин, ибадатын, мүнөзүн, каалоо ниетин үйрөнүш үчүн чыгат. Кой ушуну мен билбегенди үйрөнөйүн. Алла Таалага жакындайын. Күнөөлөрдөн сактанайын, жаман адаттардан арылайын. Жакшы сыпаттар менен кооздолоюн деп чыгат. Фазилети эми бардык пайгамбарлар даават кылган, андан улуу фазилет жокко. Валлаху ядуу иля дарис салам дейт. Алла субханаху ва таала өзү чакырат, даават кылат. Бейишке чакырат Алла Таала. Кечирүүнү чакырат. Кур'ан-ы Карим хада балагун линнас. Кур'ан-ы Карим өзү ошол. Даават үчүн чыккан, адамдарга жеткирүү үчүнчү. Пайгамбарлардын бардыгы эле. Ликулли каумин хад. Так. Разы болсун мен суроом дейт. Ороном, намаз окуйм, военкомат военный частта иштесем болобу? Күйөөм макул деди, шариятка туура келеби деп сурайын дедим эле. Күйөөңөр экөөңөр чогуу иштесеңер макул. Өзүңүз болбойт. Күйөөңүз менен чогуу иштесеңиз мен. Анан күйөөңүз башка жакта, өзүңүз башка жакта болсоңуз эми шарият менен айтып жооп берсем жакшы мисал. Мына бүгүнкү күнү өтө жаман ушул жактамы. Биз айтсак эле деп эле жумурткадан кырыз деп эле бар жактан чыгат. Тууган пайгамбарыбыз айткандычы, уга берели. Бүгүн жакпасачы, эртеге рахмат айтасыз мага. Көбүнчө ушундай кыйшыктаргачы ошонун башына келет да. Эсине келе турган болот. Кудайым андай кылбасын. Ошон үчүн сын такканда же айтканда этиятташ керек. Качан шарият айтылып атсачы, этиятташ керек. Кур'ан айтылып атабы? Болду. Сен акылыңа, түшүнүүңө, заманыңа, урп-адатыңа чегере кой. Кур'ан. Мейли. Кылбасаң кылбай эле кой. Бирок карап турган кандай болор экен. Кандай болор экен. Алла Тааламдан өткөн мээримдүү барбы? Райымдуу барбы? Боорукер барбы? Данышман пайгамбарыбызчы. Ошо аркылуу бизге берилип атат. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын проблема маселесин демек. Мына азыр кээде айтабыз, дайыма эле айтабыз, этияттуулук кылайлы, аялдарды этияттайлы, өзүбүздү этияттайлы, кыздарыбызды этияттайлы. Эмне болуп атат азыр? Ал жөн ла дейбир, келчи бир сүйлөшөмдө элдерди кабыл алганда көрчүмүн. Айтчы эмне болгонун айдырам. Эл менен аралашып көрсөм кандай болуп атат? Аялы менен эмне үчүн ажырашты? Сурап көрсөң мындай кыл. Сурасаң жөнүндө. Эмне үчүн аялын сабады? Сурап көрсөң мындай кыл. Эмне үчүн ушу бала менен ушунча менен? Каякта иштейт элеңиз? Эмне болду деди? Жашырганы канча? Айтпаганы канча? Шарият таза шарият. Шарияттан айланса болот, тегеренсе болот туугандар. Бирөөгө жамандык каалаган жокко, бирөөнү жамандыкка чакырган жокко. Этияттуулукка, арамдан токтотконго катуу айтса, сизге оор келип атабы? Жүрөктө күнөөгө кызыгы бар да? Ошо мага болот дегенчи. Сиздин аялыңызга да боло бербейби ошол? Кандай дейсиз ана? Сиз бирөөгө кызыгып аткансыз, ошо бирөөнүн аялы да. Ошо бирөөнүн аялы да. Эмне үчүн сизге болот, аялыңызга болбойт? Сизде кайрат барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип сурады да, я Расулалла, мага зынага уруксат бериң деди бирөө. Астагфируллах. Ошол жердеги сахабалар айтты, я Расул, бул эмне деген акпак? Уруксат берсеңиз, бунун башына алып кой турган го бул. Пайгамбардан зынага уруксат сурап атат.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жатат. Акылсыздык кылып атат, бери кел деп чакырып анан. Сен калай белең, сен апаң менен бирөөсү жаман ишти кылса калай белең? Жок деди. Сен калай белең, сен аялың менен бирөөсүнө жаман иш кылса? Жок. Кызың менен? Жок. Башка бирөөлөр да каалабайт. Сен каалап аткан ал бирөөнүн апасы, же бирөөнүн аялы, же бирөөнүн кызы. Кийин пайгамбардан чакырып келип, көкүрөгүнө коюп дуа берди. Я Алла, жүрөгүнөн бул арам иштердин жиркеничин салгын депчи. Өзү айтат ошол. Пайгамбарыбыздын дуасынын берекесинен зынадан өткөн, жек көргөн нерсем болгон жок дейт да. Эң күнөөлөрдүн барлыгын эле жек көрөм. Бирок эң жек көргөнүм, жаман көргөнүм зына болду. Ошо зына уруксат сурап келген киши айтат. Кандай данышмандык менен түшүндүрүп койду. Ошон үчүн ак нике менен кошулайлы. Ак нике менен жашайлы туган. Бир жаман аттууга барбайлы. Аяк суюк бул арам нерсе туган. Ошого алсыздыкты билип, шайтан күчтүү экенин Алла Таала билип туруп, узактан буяктан тоскон. Кайсы нерсе зынага чакырса, танса, музыка зынага чакырат, токтоткон. Мынан болбойт. Кээ бирлер айтат, эмне үчүн болбойт кете берет да. Угуп кое берсең, угуп кое бер. Бардыгы 1-2ден башталат, анан 10го жетет. 10, 1-2ден ошодон да, анан эмне кылат? Учурашкан, кармашкан, мисалы жөндөн эле эмес да. Ошон үчүн иншалла этияттайлы. Пешим намазы убактысы боюнча 13:20 кирсе, шашлыш болуп калган учурда 13:30 чейин, азанга чейин окуп алса болобу? Болот. Убактысы кирдиби? Кээде ушундай окуп, самолет уча турган болуп калды. Самолеттин ичинде окуганы, же болсо азыр мына мамлекеттик иш-чараларда, же болсо ушундай бир маанилүү иш-чараларда азыр 1:30 совещание башталган. Каза кылганды көрө. Убактысы кирген. Окуп алыңыз, кире бериңиз. Окуп алып кире бериңиз. Азан айкомайт айтып окуп кире бериңиз. Намаз окуп жаткан учурда балам алдыма келип отуруп алат. Кээде памперсине булганып алган болсо, бирок памперсинен чыкпаса зыян тийбейби? Зыян тийбейт. Памперсинен эгерде чыгып калган болсо, заарасы жайнамазга тийип калса, же кийимге тийип калса, анда болду анда. Анда бейнамаз. Намазга жарабай калат. Памперстин ичинде болсо эчтеке болбойт. Куда түшүп, бата берилип, калың бычылып, бүткөн соң 2 айдан кийин той болбойт деп айткан туурабы? Бата бузса боло береби? Жок, мындай. Нике кылуу, нике кылганчы. Бул бизде сүннөт амал да. Той берүү да бул сүннөт. Эгерде кандай бир зарылчылык менен той бербей койсо, же болсо кийинирээк болот деп койсо, эчтеке эмес. Буну бата бузганга неме болбойт, кирбейт ал. Мен 2 айдан кийин той деп койду эле, Кудай сактасын. Ушундай учур болгон. Той күнү деп, ошо той күнү той берген киши өтүп кеткен да. 1 жыл боло элек ошо окуяга. Той деди, элдин баардыгын тойго чакырган эле. Ошонун баары даярдалган ашы, тияк-бияктары тигинин жаназасына кетти да. Жаназасына кетти. Жөн эле, жуунуп алайын деп кирген экен. Жан берип кетти. Элдин баары тияк-бияктардан келди. Тойго деп келишти эле. Тойго деп келишти. Келсе жаназага келди. Бул болгон окуя. Мен өзүм күбө болгон окуяны айттым. Ошон үчүн туугандар, буну айтып билүү жакшы-жакшынакай эле. Хамды будан биз сабак алайлы. Сабак алайлы. Атам жакында дүйнөдөн өттү. Өлгөн адамга 72 000 жолу зикир чалып атасам болобу? Кээ бирөө туура эмес дешет. Азам оğlu Najimidin atama atap dua kılıp koyuңузчу аманат. Алла Таалам атаңыздын күнөөсүн кечирип рахматын алып жайын жаннаттан кылсын. 72 000 эмес, 70 000 деп келет аалымдардын тажрыйбасында. Куран сүннөттө жок. Аалымдардын тажрыйбасында тахлил деп коебуз. Ла илаха иллаллах. Ушу зикирди 70 000 жолу айтып.
Бул о кылымга арткан тажрыйбалуу амал. Ушинтип анан ошо маркумга багыштаса, иншаалла чоң үмүт бар. Маркумдун күнөөлөрү кечирилип, даражасы бийик болгонго. Мен жаш кезде жаштык кылып акча уурдап койгон элем. Ошону азыр башка адамга 2 эсе кылып берип койсом болобу? Муктаждарга дейт. Аллах. Тоба кылыңыз. Эң негизи ушу кимден урдасаңыз ошого бериш керек да. Бирок жаштыкта эми болуп калды, ылдыйөөдө болуп калса кичине адамдын уяты бар, ал убакытын мезгилде билбей. Ошого берип коюңуз эптеп. Белек кыласызбы, жакшылык кыласызбы, ошого берип коюңуз. Муктаж адамга эмес, ошо кимден. Эгерде ал жок болсо, анда муктажга бересиз. Менин жолдошум 45 жылдан бери Кореяда иштейт. 3 балабыз бар. Бирок акыркы күндөрү көп урушуп жатабыз. Урушканда да талагыңы берем дей берет. Күйөөм келсе никебизди жаңылатышыбыз керекпи? Өзүм 5 убакыт намаз окуйм. Дуа кылам. Сиздер да дуа кылып коюңуздарчы. Иншалла баарыңыздарга баа дуа кылабыз. Жок, талагыңды берем деп миллион жолу айтса да түшпөйт. Себеп талагыңды берем деген жөн эле ал келечекте убада. Берем, качан берет, Кудай билет. Бу дүйнөдө же ахиреттеби, ошон үчүн түшпөйт. Кыжаанат болбош керек. Бирок ошол эле кезде кайра талагыңды берем деп талак деген сөздү көп айта бербеш керек. Шайтан кичине башкача кылып талагыңды бердим дей берсе чатагана. Беремдин ордуна бердим болсо уже түшүп калат да. Мына качан кичине келишпестик болот го, ибадатты күчөткүлө. Келишпестик шайтандан болот, ачык айтайын. Шайтан күн сайын отчет алат шайтанчиктерден. Жо туура айтам. Күн сайын отчет алат ал. Ар ким келет. Мен бүгүн бирөөнү уурлук кылдырттым, бирөөнү ушундай мас кылдырттым, бирөөнү наркотикке тияка, бирөөгө аманатка мындай кылдым, ар нерсе кылдым. Чекеден өтө берет. Эчтеке кылбапсың, эчтеке кылбапсың деп. Бирөө айтат анан келип, мен экөөнү уруштуруп койдум дейт. Ой азамат, таж кийизет экен. Кучактайт экен. Мына, сен иш кылып келген турбайсыңбы депчи. Аял менен күйөөсүн уруштуруп коет, же эки мусулман уруштуруп коет. Бул шайтандын эң бир мактай турган амалы ал. Мактай турган амал. Шайтандын эмеси менен бул. Эгерде ошон үчүн үйдө кичине мындай болуп баратса, эмнени күчөтүш керек? Ибадатты күчөтүш керек. Истигфарды күчөтүш керек, азыраак сүйлөш керек болду. Ордуна келип кетет, мына толкун бар го? Билип коюңуз, океан дайыма эле толкунда боло бербейт. Тынч болгондо учуру келет ал. Температура дайыма көтөрүлө бербейт, түшкөндө учуру болот. Шамал болсо шамалдын токтоосу бар. Азыр түнбү, бу түндүн кетүүсү бар, жарыктын келүүсү бар. Ошондой эле баягы эки өнү ичинде ылдыйөөдө болуп кеткенде, кичине бир тыйын тыпыр менен, тууган урук менен, сен мындай кылып койдуң, мындай кылып койдуң, тил тартып эле зикирге өтүп кетиш керек да. Сразу маселе чечилет. Зикирге өтүңүз, сразу маселе чечилет. Каза намаздарды кайсыл убактарда окуса болот? Эгер багымдаттын казасын, багымдат намазын окуп бүтүп эле артынан окуса болобу? Болот. Каза намазды 3 маалда гана окусаңыз болбойт. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Калган баардык убакта окуй берсеңиз болот. Намазда 2 сажда ортосундагы дуаны айтып коюңузчу. Жана ушул дуаны парыз намазда айтылабы же сүннөттөбү? Жо, парыз намазда айтпайсыз. Парыз намазда биздин мазхабта ушул бир таспинин өлчөмүнчө унчукпай эле турасыз, кайра кетесиз. Сүннөт намаздарда, нафил намаздарда мейли 2 сажданын ортосунда Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни, варфани, важбурни, вахдини деген дуалар келет, айтсаңыз мейли. Куран аяттарда келген пайгамбарларыбыздын дуаларын салам бергенге чейин айтса болобу? Ибрахим жана Намр сүрөсүндө келген дуаларды болот. Салам бергенге чейин пайгамбарыбызга салам салават айтып бүткөндөн кийин эле дуанын кезеги келет. Ошо дуада албетте имам кыскараак дуа кылыш керек. Аркада алсыздар бар, муктаждар бар, мусапырлар бар, карыялар бар. Ошон үчүн имам көп намазды созуп жүрбөш керек. Сиз өзүңүз жалгыз окусаңызчы, мейли анда салам бергенге чейин дуаларды окуңуз. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн ва жa'ална лил муттакина имама. Толтура дуа.
Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Бардығын. Роббана атинаны дағы, Роббана ла туахизна, Роббана тақаббал. Қандай? Құранда, хадисте қайсы дуа келсе, оқи берсеңіз болады. Қанша күшіңіз жетсе. Қызымның 5 айлық бойында бар. Егерде бұйыл орозосын тута албай қалса, кейінгі жылы tutsa болады. Өзі орозада мындай да, кімде-кім ороза қаза болып қалса, орозаның бүткеннен кейін ертесі күні айт болады, ал күнді таштап тұрып өле, қармай берсе ұрықсат. Кейінгі жылға чейін қармап беріп қойыш керек та. Анан бір мәселе, мына аял затының, бұларда сөзсіз орозодо, ошол ору күндері қалып кеткен орозоларды қармап беріш керек қазасын. Ал 3 күнден бізде айыз қанша? Ең азы 3 күн болады. Ең көбі 10 күн болады. Болды. Ушун ішінде әрбір өзі білет. Демек 3 күнден 10 күнге чейін қазасы болады да бұларда. Ошоны қармап беріп қойыш керек. Қармап бербесе болбойт ал. Бұл намазда емес, бұл ороза бұл. Қазасын қармаш керек. Кейінгі жылға чейінші. Так, егерде tutsa 30 күн tutауы, же 60 күнбі, еле мұрдағы қарыз орозаны қантеп тұтып береміз. Жоқ, бір күнге бір күнле қармап береді. Bir күнге bir күн. Ал 60 ороза мындай, ороза қармап тұрып, анан атайлап жеп қойған. Унутуп қалу емес, атайлап жеген, атайлап бұзған. Же атайлап келіншегі менен қосылып қойған, биліп тұрып. Ошол анан 60 күн подряд қармап беріш керек болады да. Атак мисалы bir күнге бірле күн. Bir күн ороза 5 күн болса, 5 күн бүтті ошо ойда. Балдарыма дуа беріп қойыңыз үшін сізден сұранам. Алла Таалам барын иманды қылсын, ата-енесіне күйімді қылсын, амин. Acı enelerimiz köçöde oturuş ötkörüp жатышат, бола береби oturuşsa dedi. Köçöde kандай oturuş ötkörüp? Köçöde oturuş ötkörüp жатышат. Bola berebi. Acı enelerimiz. Çok köçöde emese meyli biri-birini emi çayga çakırıp үйлөрдө olsa жакшы мына. Köçöde olboyt го ya. Kүйөөм 4 айлы даватқа кеткен. 4 жаштагы балам куса болуп ыйлап жатат. Эмне кылсам болот? Көбүрөөк убакыт неме кылгыла? Зикир, дуа, Кур'ан, дем салып, алак сатып, сыртка алып чыгып, тияк-пияк кылып. 72 000 зикир тарткандан кийин көзү өтүп кеткен апама кантип хадия кылам? Жөн эле хадия кыласыз. Я Алла ушу айтылган зикирлердин сообун өтүп кеткен апамдын арбагына деп эле. Же болсо дагы кимге? Паланчага, түкүнчөгө, ошентип эле айтып эле. Я Алла кабыл кылгын дейсиз. Ден соолукка байланыштуу таяммум менен дарат алып намаз окуса болобу? Болбой анан эмне? Сөзсүз, эгерде мына суу тийсе таяммумга качан келебиз? Суу жок болуп калса, же суу зыян бере турган болсо, ошол учурларда шариятыбыз таяммум деп. Таяммум деп тургандар мындай. 4 фарызы бар да. Ниет кылып коесуз. Андан кийин таза топурак болсун. Жер жынысынан деп коет. Мындай жер жынысы деген мындай да, күйгүзгөндө күл болбогон, эрибеген нерсеге. Макулбу? Мисалы мынага үстүндө мына буга таяммум кылсак болбойт. Бул күйгүзгөндө күл болуп калат. Мынага мисалы бу темирлерге таяммум кылса болбойт, бул эрип кетет. Я, таш эрибейт, кирпич эрибейт, күл болбойт. Макулбу? Эрибеген күл болбогон нерсеге болсун да. Ошого таяммум кылса болот. Же болбосо да эстеп коюңуздар. Мынанын үстү чаң. Мына столго өзү болбойт таяммумчу. Бирок үстү чаң. Колуңузду мындай кылсаңыз алакан көрүнөт да. Түшүндүңбү? Буда чаң бар да. Ушуга таяммум кылсаңыз болот. Же болбосо көбүнчө мына больницада жаткандар, бир алакандай болгон ташты сырттан жудуруп деле алып келсеңиз мейли. Таптаза болсо чаңы деле жок, эчтеке болбойт. Чаңы болбосо дагы ошо ташка колуңузду мындай кылып туруп коесуз. Мына колуңузду мындай кылып туруп коесуз. Мына жагына мындай коюп коесуз. Болду. Анан бул таяммумда мындай кыласыз. Беттичи мынакей чач чыккан жер бар го, жууйбуз го. Ошол жерде мына каш, көз, кирпик, мурун, мурут баары кетиш керек. Кулакка чейин. Дагы ташты мындай аласыз, дагы бир эки жагынанчы. Макулбу? Анан колго мындай кылып чыкаракты кошуп кетесиз.
мындай кылып чыканакты кошоп кетесиз. Бүттү. Демек таяммумда мына ушу 4 фарыз бар да. Биринчиси иншалла ниет кыласыз. Экинчиси мына таш кирпич менен болсун, чаң менен. Үчүнчүсү бир уруп бетиңизге, төртүнчүсү дагы бир уруп колуңузга. Чыканакты кошуп. Ушу менен эми намаз окуй бересиз. Канча кааласаңыз намаз окуй бересиз. Эгерде уктап калсаңыз кайра таяммум. Ажатканага барсаңыз кайра таяммум. Таяммум кала тургандар, Менин ДЦП кызым бар. 14 жашта. Аллага шүгүр намаз окуп жолук салынат. Менин суроом, мен ай сайын кызыма өкмөт тараптан акча алам. Ал акчаны тамак аш, продукты, кээде кызымдын өз каражатына жумшайм. Көбүнчө продукты аламын. Ал акчаны кызымдын өзүнө жумшаш керекпи? Өзүнө жумшаганыңыз жакшы. Атайы мамлекет ошол ооруга өзүнө жараша берип атабы, ошоно жараша. Албетте эгерде кээ бир кембагал үй бүлө болуп калсаңыздар, ошого кызыңызга алган нандан деле жесе болобу, болбойбу, болот. Ошого деле сиз энесиз аны, Мен жакында эле үйлөнүп 2 ай болду Москвага келгенибизге. Келинчегим ата эне бир туугандарына эле жардам берет экенсиң деп, талагыңды бер деп үйдөн чыгып кетти. Кандай кылам? Эми 2 айдан бери жаз келсе өзүбүзгө үй жай алайын деп жүргөн элем. Аны деле укпай койду, жообуңду бер деп жатат. Жок, сабыр кылыш керек. Мына азыркылар эми бардык мына дүйнөгө байланыштуу бул таптакыр болбойт, Алла Тааланын ачуусу келет. Талак сураган дагы, талак берген дагы Алланын ачуусун келтире турган. Үзүрлүү болуп калса, оорулуу болуп калса, кандайдыр бир болуп калса, анда шарият макул. Бирок үзүрсүз эле мындай болгон, Алланын алдында эң ачуусу келе турган амал ушул. Анан көрөк сабыр кылып зикир дуаларды күчөйткүлө. Сөзсүз эле бир күн ушунчалык кээде адамды шайтан неме кылып коет да, бүгүн чечиш керек. Бүгүн чечиш керек. Кичине кое тур, бир жума кое тур, 10 күн кое тур. Кичине өзүбүзгө келели, нар жак бер жакты карайлы, мейли. Чечим кабыл алуу ол бир паста эле ал. Кечикпей. Устаз, мен турмушка чыкканыма 2 жыл болуп калды. Кайненем дагы деле мени кагып силкип, жиркип сүйлөйт. Балалуу болбой атат деп көзү ачыктарга алып барат. Ажырашып кетейин десем, атамды ойлойм. Эмне кылсам болот? Сизден кеңеш сурайын, алдын ала рахмат. Жакшы мамиле кыла бериңиз кайненеге. Какса деле, урушса деле үйдү таза кылып, такыбалыкты бекем кармап, анан кайненени жакшы кызмат кылып, көңүлү ачык болгондо анан айтыңыз. Жакшы ысык чай, тамак, төшөгүн салып берип, бутун укалап, анан мындай кичине жакшы көрүп неме болуп калат, аз ачуусу кетип калат. Анан ошондо учуру келгенде апа деп жакшынакай сөз менен, мага кичине ушу сөзүңүз оор тиет экен деп сураныч катары эле айтып коесуз дагы, кызматыңызды уланта бересиз. Кызматты күчөйтүш керек. Кайнененин тарабынан ушундай кысымдуулук болсо, кызматты күчөйтүш керек. Бияктан да газды басыш керек да. Тияктан газды басканда сиз да газды басыңыз. Бирок кантип? Тил менен эмес, кызмат менен. Кызмат менен. Тазалап, тияктан шыпылдап, көңүл бурбай, эмнени айтса айта берсин. Шыпырып тазалап, бардыгын кылып туруп, чай коюп, келиңиз, ичиңиз, жылмайып эле тура бериң. Тиги өзү уялып калат. Өзү уялып калат. Урушса деле жылмайып эле ишти кыла берсе, конечно. Жумшактык, катыктыкты дайыма жеңип келген. Жумшактык, катыкты жарып келген. Пайгамбарыбыз айтканда, кимге жумшактык берилсе, жакшылыктын бардыгы берилиптир. Кимге жумшак, ким жумшактыктан кур калса, бардык жакшылыктан кур калыптыр дейт. Биз күйөөм менен 2 жолго түшүп калдык. Себепчилер болду бул нерсеге. Албетте Аллахтын каалоосу менен. Менин ажырашып кетүү ниетим жок эле. Суром, жарашууну Алладан сурап дуа кылып жатам. Бул туурабы? Дуа кылып коюңузчу, Алла разы болсун. Маша. Аллахумма аллиф байна кулубихима я раб. Мындай, эгерде 3 талак эмес болсо, конечно, сураш керек. Бир талак берип койду, ажырашып кетти. Ошо менен жашоо бүттү деген эмес. Кичине иншалла карап туруп, ой, баш кошуп жакшынакай жашайлы деп. Наоборот, ушундай кадамга эркек барыш керек да. Аялды күтүп отурбай, кандай эркексиң сен андай? Андай эмес да. Аялдын өзү намызы, уяты болот.
Ошон үчүн ушундай эми кокустан ажырашты эме болуп кеттиби? Аны ойлонуп, мисалы төркүнө кетип калды, бир канча убакыт өтүп кетти. Ал турмушка чыга элек, сен аял ала элексиң, ойлонуп калдың. Кой. Эми бир талак болуп калыптыр, кайрадан нике кылып, жашайлы депчи, эркек кадам ташташ керек. Банкта иштөө тууралуу айтып берсеңиз, көпчүлүк банкта иштеген болбойт дешет. Бүгүнкү күндө банктын кайсы жерине иштегенге уруксат бар? Кененирээк түшүндүрмө берип коюңузчу. Банктын бардык жеринде болобу? Эми эмес. Ал жердеги тазалап, кароолчулук, албетте процентке кол коюп бергендер ушулар туура эмес. Шариятта уламалар айтышатына ошол күнөөгө себеп болот, күнөөгө шерик болот дейт. Беттин бырышына каршы бетке укол салдырса дарат өтөбү же өтпөйбү? Бырышын жоёт ал укол. Дарат өтө берет, эчтеке эмес. Дарат өтөт. Бирок мына акыркы күндөрү ушундайлар чыгып атпайбы? Ошон үчүн урматтуу жамаат, мындай нерселерден узак болсок. Мындай нерселерден узак. Бул денеге зыян баары бир. Аны сиздер билесиздер дагы, утурумдук чырайды кармайын деп атасың. Жок. Андан этиятташ керек. Өткөндө деле айткан элек, эркектер деле, аялдар деле ошошон. Алла Таалам табигый берген нерселерге жетпейт. Адам өлгөндө көк кийсе, ал жактан бейишке кирип жатса да, көк парда болуп тосуп калат дешет экен го. Чынбы, көк кийиш керекпи же болбойбу? Шариятыбызда мындай чектөө жок. Адамдын жеңилдиги үчүн шарият курулган. Урп адатта бар ал. Кээ бир урп адатта көк, кээ бирлери ак, кээ бирлери кызыл, кээ бирлери кара, дүйнө боюнча ар ким ар кандай да. Аза күтүү. Аза күтүү боюнча жасанганга уруксат бербейт шарият, ушуну айтат. Аза күтүү боюнча кимдин ушу мисалы өзгөчө күйөөсү өлүп калып аялы боло турган болсо, ошого эми дароо эле эме кылбай 4 ай 10 күн аза күтүү ага. Жасанганга уруксат бербей турат. Анан тиякта парда тосуп калганда мындай жок ал. Мен күйөөм менен жашаганыма 5 жыл болду. Bir kızımız var. 5 yılın içinde kүйөөм менен 2 жылын гана чогуу жашадык. Калганын ал Москвада болду. Болуп болбогон уруштар болуп үйдө да көп жүрдүм. Ачка акча салып деле кыйратып карабайт. Дайым эле бир нерсе болсо эле мени күнөөлөп кеттей берет. Азырда келе элек. Никебиз бузулбадыбы? Кет десе да талак түшөт дешет го. Мага көп жолу айткан кет деп. Бир да жашагым келбейт. Суранч жооп бериңизчи. Мындай. Урматтуу эркектер, жөндөн жөн эле кет дебеш керек. Ал сиздин аялыңыз ит эмес да кет дегенде. Анан кийин кет деп, кет дегенден кийин ниетиңиз ажырашуу болсочу, талак берүү болсо түшүп калат. Эгерде ниети болбосо, канча жол айтса да түшпөйт. Демек мына кет деген сөздөн ниети каралат ага. Ниети дагы ушу именно ушул ажырашуу маселесинде болуп кет дей турган болсо, шарият андан сурайт, сен жүрөгүңдө ниетиң кандай эле деп. Убакыт болуп калды.